Достуктун күйөрманы болуп барганмын. Калыстын чечимин нитоо чыккандан ошол жерден кичине чыр-чатак болуп кеткенинен жаштыкка алдырып үскөрүнү кичине куулап койдук. Bir bötölgө bir taş atkaным үчүн кечирим сурайм. Экинчи кайталанбайт. Төлөйкөн ат майданындагы Көкбөр оюнунда коомдук тартипти бузган жана чагымчылдык аракеттерди жасаган 30 жаран аныкталып, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кармалып келинди. Алардын ичинен 2 жаранга бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Оштогу Көкбөр оюнунан кийинки чыр-чатактан 7 адам жаракат алып, ооруканага түштү. Окуяда Ош облустук тез жардам кызматынын автоунаасынын терезелери да талкаланган. Бейле кетсе кече Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгына арналып Ош шаарындагы Төлөйкөн ат майданында Көкбөрү оюну уюштурулган. Президенттин күбөгү үчүн Көкбөрү боюнча улуттук спорт оюнда Талас облусунан келген Ынтымак командасы жана Оштун Достук командасы ат салышкан. Аягында Ынтымак жеңишке жетип 2-1 эсебинде чемпион болгон. Калыстардын мындай чечиминен наразы болгондор оюн талаасына чуркап чыгып, чыр чыгарышкан. Айттым ғой бай ұрып отатты. Оң жағына келсең Ал ортодо УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев видео кайрылуу жасап, чыр чыгаргандар жазага тартыларын эскерткен. Ошондой эле окуя боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканын маалымдаган. Тапшырманы бердим. Укук коргоо органдары, коопсуздук органдары азыр ошол жердеги бардык видеолорду, ошол жерде болгон фактыларды топтошуп, кайсыл адамдар ошого кириптери болгон, кимдер ошону баштаган, кана кимдер ошогон себепкер болгондордун баарын аныктап, тактап, мыйзам чегинде ар бирине мыйзам чегинде чара көрүлөт. Жөн эле булар тополон кылып, анан ошол жерден калып кетпейт. Бул бир. Экинчиден, урматтуу эл журт, эми кыргыз эли Байыртадан ынтымак болуп келгенбиз. Эч качан биз региондорго бөлүнүп, сен Оштуксуң, сен Таластыксың, сен Көндүксүң деп бөлүнбөстөн баарыбыз бир ынтымакта болгонго биздин ата-бабаларыбыз ушундай мурас калтырган. Ал эми ошол ынтымагыбызды бузганга аракет кылгандарды биз жазалайбыз. Ушул эле күнү кечинде Талас облусунан келген Ынтымак командасы жана Оштун Достук командасы биргеликте кайрылуу жасап, элди ынтымакка чакырышты. Жана айрым көрмандардын атынан Достук командасы Ынтымак командасынан кечирим сурашкан. Эки эл ынтымагыбыз бекемдей берсин, эки эл бөлүнбөйлү. Кичине түшүнбөстүктөр болуп кетти. Ушу жалпы Достуктун көрмандардын атынан кечирим сурайбыз. Эми Көкбөрү, ушу Достук, Ынтымак, Сарыөзөн ушу командалар менен кызык. Ушинтип ынтымагыбыз өркүндөп өсүп жүрө берели. Ата бабабыз өткөрүп келген, бири утат, бири утулат. Экөө бирдей утукка чыкпайт. Ушуну тууру түшүнүп, каяктагы баягы күйөрмандар, өзүнчө фанат болгондор түртүп коюшуп, артында тургандагы бир немелер болушу мүмкүн. Анан кийин мен элибизди ушу айтат элем, ушу кутмандуу Ошубузду, ушу пирлүү Ошубузду жакшы сактап калыш үчүн ынтымакка чакырат элем бардыгын. Ош облустук милициясынын маалыматы боюнча Төлөйкөн ипподромуна Көкбөрүгө 40 миңден ашуун көрүүчү келген. Ал эми спорттук иш-чараны өткөрүүдө коомдук коопсуздукту сактоого Ош облусунун ички иштер башкармалыгынан 800 кызматкер тартылган. Экинчи Кубантай Султан уулу минген аты Сусамыр. Асель Сыдыкова, Кымбат Абдисамат уулу, Регион телеканалы, Ош.